Саламатсыздарбы, өнүгүү группамдын катышуучулары. Кайрадан сиздер менен жолугуп турганыма абдан чоң кубанычтамын. Баягыда биздин бир мүчөбүз сурап атты эле. Кыргызда өзүн өзү кабыл алуу дегенди кантип түшүнсө болот, батыштык эмес, биздики депчи. Анан кийинки суроону берген түпкү аң сезим боюнча. Мен түпкү аң сезим менен боюнча жооп бердим, бирок өзүн өзү кабыл алуу боюнча алаксып кетип, ал суроого жооп бере албай калыптырмын. Анда эмесе ушул өзүн өзү кабыл алуу, канткенде адам өзүн кабыл алат, мен даже вопросторду мына окуй кетейин. Адам канткенде өзүн кабыл ала алат. Экинчиси, кыргыз түшүнүгүндө өзүңдү кабыл алуу деген кандай? Батыш же китептеги түшүнүк эмес дейт. Эми мен сиздерге айтайын, эң биринчиден адам баласы адам болуп жаралгандан кийин өзүн как адам катары кабыл алыш керек да. Эң биринчи иретте мен адам болуп төрөлдүм деп, эң биринчи ушуну кабыл алса эле, бул 90% жеңиш деп ойлойм да. Эмнеге дегенде мына Кудай Алла Таала бардыгын жаратканда курт кумурска, жаныбарлар, канаттуулар, мына ушунун бардыгына эң үстүңкү, эң бийик деңгээлге адам баласын коюп атат да. Сен бардыгы менен башкарасың, сен каалагандай ушунун баарын колдоносуң деп атайын адамды жаратып атат. Демек, адамга бүт мүмкүнчүлүктөрдү тандоону, акыл эсти бардыгын берди да, Кудай Алла Таалачы. Демек, адам акыл эси менен ушул акылмандуулугу менен көп нерсени жасай алат. Ошондуктан эң биринчи адам өзүн кабыл алыш керек да. Адам башында эле жаралганда эле бул уже жерде падыша болуп жаралып атат да. Мына көп архетипы деп коет. Архетипы деген мурун адамзаты атам баласына деп атып, төрөлүп атып, канча деген мындай уруу болуп төрөлүп атып, өзүнчө мындай даанышмандыгын жараткан да. Аны уламыштарда, мифтерде, легенда жана уламыштарда, жомоктордо калтырып кетет да. Биз жомокту окуйбуз, бирок анын тереңдигине чейин түшүнө албай калабыз да көп учурдачы. Балдарга мындай айтып берип коебуз, алар ушундай арман болуптур деп коет, бирок анын архетиптери бар да, то есть коддору бар. Эгерде тереңирээк казсак, биз балким түшүнө алабыз. Мына эң биринчиден айтып кетейин, жанагы гадкий утенок деген Андерсендин жомогун билесиздер. Ал жакта тоок жумуртка басып атат, ошонун ичинде чоңураак жумуртка болуп калат да. Анан бардыгы сен ушундай сулуу эмессиң дейт да, эми как орусча айтканда айтып атпайбы, некрасивый, урод деп аябай обзывать этип атышат да. Анан ушунчалык тигил гадкий утенок өзүнө ишенбей, өзүн кабыл албай, мен эмнеге ушундай ыраң суук жаралып калдым экен деп, анан бир тигил саска барып качып кетип, саста жүрсө тигил мергенчинин ити башка тиги каздарды кармап алып, анан тигил гадкий утенокду көрүп калып, корккондон качып кетип атат да. Анан тиги гадкий утенок айтып атат, мына менден даже иттер коркуп атат депчи, ушунчалык ыраң суук жаралып калыптырмын деп. А кийин көрсө, ал тигил кыштап анан чоңойот да, көрсө ал аккуу экен да. Ошо аккуу кичинекей кезинде мындай өзүн билбей эле, тааныбай, кабыл албай, мен ыраң суукмун деп жүрсө, чоңое келсе көрсө аккуу экен да. Ошон үчүн дагы бир жомок бар, ал жана король лев дегенди билесиз го. Ал хандын, то есть ал принц экенин өзү билген эмес да. Жанагы чочко менен Тимон и Пумба деп коет го, ошолор менен чоңойду, кийин гана билип атат да, что ал арстан экен, принц экенин кийин билип атат. Демек, бул жерде кандай коддор жатат? Биз жаралганда эле бардыгын башкара алгандай, бүт акыл эсибиз ордунда, бүт күч мүмкүнчүлүктөр колубузда экенин унутуп калат экенбиз. Анткени биздин тарбиябыздан көз каранды болуп атат да. Тур, кылба, тийбе, антпе, тигинтпе деп атып эле абдан көп чектөөлөр коюла берген, анан өзүбүздү мындай беспомощный бир жандык катары кабыл алып калабыз да. Ошондуктан өзүңөрдү мына мен Кудай Алла Таала күчтүү кылып жараткан, акылдуу кылып жараткан, бүт мүмкүнчүлүктөр менин колумда,
Азыр каалагандай тагдырымды кандай кылгым келсе, мен чечем. Мен чечим кабыл алсам ушундай болот деп өзүңүзгө ишенип, анан аракет жасашыңыз керек. Өзүңүздү кабыл алышыңыз керек. Жанагыл король изначально рождается королем дейт да. То есть адам баласы изначально эле жеңүүчү болуп жаралат. Аны унутуп калат дагы, анан байкуш болуп өтүп кетет. Ошон үчүн байкуш болуп өтүп кетпеш үчүн сиздер мына жомокторду окуңуздар, легендаларды окуңуз, ошол эле Куран китепти окуңуздар. Адамды жаратканда Кудай Алла Таала баардыгынын үстүнө сен ушуну башкар деп жаратыптыр деп көп нерсени түшүнөсүздөр да. Азыр мен жарыя кыла кетейин. 5 айдан турган, то есть 50 сабак, 50 темадан турган 5 айлык онлайн университетти баштадым. Ал 15 жылдан чогулткан билим тажрыйбанын негизинде түзүлгөн курс. Мен ишенем, бунун далилдери бар, фактылар бар да. Ушул 5 айлык онлайн курсту окусаңыздар, кадимкидей көз карашыңыз кеңейет. Кадимкидей өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды аныктап, өзүңүзгө ишенип, четкий бир реалдуу жете турган максатты коюп, ал максатка конкретно план коюп, кадам таштап, анан чоң даражаларга жетесиздер. 50 жыл кыйналып жүрө бербей, андан көрө ушул 5 ай чыгыны окуп алсаңыздар, калган жашооңуздар жемиштүү өтөт. Анда эмесе, ушул видео сабак сиздерге абдан пайдалуу болсо бөлүшүп коюңуздар. Анан жана 5 айлык курс боюнча ушул көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жазып коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.